Эң мыкты тартылган казак элинин кыз жибек аттуу бул тасмасын кыргыз эли терең баалайт. Фильмдеги төлөгөн менен кыз жибекти убагында кыргыздар да казактар да үлгү туткандыгын эске салат маданият маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков. Кийин болсо, мисалы Көксеректи тартканда Сүймөнкул Чокморов кандай жогорку дегенди ойноп берген. Жол Савиез чыгармасынын негизинде тартылган караш. Бул дүйнөлүк классика, бул эч качан унутулбай турган чыгармалардын катарына кирет. Абдан жакшы кызуу алакалар жүрүп атат. Мисалы Кыргыздын жаш жазуучуларын, акындарын казак тилине которууну казак тарабы алды. Ал эми бир топ казак акындарын кыргыз тилине которуп кыргызча чыгарууну кыргыз тарабы алды. Анан бара-бара мындай бир жолугушуулар өтсө, анан байкасаңыз Айтматовдун чыгармаларында казак баатырларынын окуялары бар. Кыргыз менен казак эзелтеден тамыры, тарыхы, тагдыры, маданияты жана өнөр казынасы бир эл. Жакшылыкка кубана билген эки элдин баалуулуктары, дөөлөттөрү көп жагынан окшош. Адабияты менен маданияты бири-бирине оошо берет. Абайды билбеген кыргыз жок. Анткени Абыйызовдун Абай романы кыргыз адабиятына киргизилген да, мектеп программасына киргизилген. Ошондон билесиң, биздин жашообуз, дөөлөттөрүбүз, баалуулуктарыбыз кандай окшоштугунчу. Анан Айтматовду билбеген казак жок. Ошол эле Токтогул атабыздын 150 жылдыгын абдан жакшы өткөзүп беришти. Өзүңүз жакшы билесиз. Айтматовдун чыгармаларына байланыштуу мисалы Илияс Жакановдун жанагы Ильястын ыры, Даниярдын ыры деген ырлары кандай жогорку деңгээлде азыркыга чейин аткарылып жүрөт. Анан канча конференциялар чогуу өткөзүп атабыз, канча көргөзмөлөрдү, кино күндөрүн, ошондой эле маданият күндөрүн өткөзүп атабыз. Дили да, тили да, жада калса ыры да бир болуп келген кыргыз менен казак эли өнөр жагынан бири-биринен озуп же артта калган эмес. Чырмалуусу ар убакта бирдей өрчүп, өркүндөп келген. Эгиз эки элдин билим берүү жаатындагы кызматташтыгы да өнүгүүдө. Кыргызстандан Казакстандын жогорку окуу жайларына жана Казакстандан Кыргызстанга келген студенттердин саны жылдан жылга көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө билим алуу үчүн өлкөбүзгө бордош элден 6000 улан кыз келген. Бүгүнкү күндө Бишкекте, Чүй облусунда, Ысык көлдө, андан тышкары Кыргызстандын мындай казактар жашаган жерлерине казак тил курстарын бекер ачып беребиз дейт. Анан Казакстандан да квоталар берилет. Бюджетный основа, контрактный основада. Ал только казактар үчүн эмес, кыргыздарга дагы, казактарга дагы, орус бүт улуттарга ким Казакстанда окугусу келсе, баары Казакстанга барып окуса болот. Кылымдар бою биздин ата-бабаларыбыз тынчтыкта ынтымактуу жашап, оор мезгилдерде бири-бирин колдоп келишкен. Азыр биз өз ара мамилелерибизде мына ушул жаратмандык негизде улантып келе жатабыз. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.